урматтуу биздин көрөрмандар, кайрадан сиздер менен Door Life Media YouTube каналы. Biz бүгүн Норвегия өлкөсүнүн Тронхейм шаарына келдик. Бул жактан биз атайын чыгармачыл топ менен Норвегия техникалык университетинин музейине кирмекчибиз. Бул жерден биздин маектешибиз, музейдин директору сиздерге ушул музей жөнүндө айтып бермекчи. Атайын репортажды көрүңүздөр, кызыктуу жана маанилүү маек болот. Анда эмесе кеттик. Саламатсыздарбы? God dag. Velkommen til Vitenskapsmuseet. Hoş geldinizler біздің музейге. Бүгін біз атайын ушул музейден экскурсия кылат экенбиз. Ушу музей жөнүндө айтып берсеңиз. Vi kom för utställning. Kunde du fortælla oss lite om museet och om utställningarna som vi ska snacka om idag? Ja, vi har mange utstillinger fra hele vår forhistoriske periode her i Midt-Norge. Біздің музейде бүт эмелери бар, артефакттар бар. Мурда история боюнча Тронхеймдин тарыхы боюнча. Vikingetid her i Norge, den starter rundt år 793. Viking эпохасы 743 жылдары башталган ушул жерде Тронхеймде. Викинг атайын кайык жасашчы, ошол кайыктар менен океанды, деңизди аралап Британия жактарга, ошол батыш жактарга кетишчү да. Der plyndra de klostra og kirker, altså steder som var ubevokta, og som det også var rikdommer som man kunne få tak i. Кызыккан нерсе, викингтерге кызыктуу нерселер бул деген чүркөдөгү алтындан жасалган буюмдарды, ошолорду алыш үчүн барышчы да, ошолору кандай десем, бурдаш үчүн же алыш үчүн ошолорду анан кийин сатып, ошолор менен жашашчы да. Vikingene hadde jo ennå ikke begynt å tro på den kristne religion. De hadde jo en tidligere religion, og derfor så betydde det ingenting for dem å ødelegge gjenstander fra kirkene. Викингтер болсо өзүнүн мындай булар башкача религия жок болчу, мындай булар өзүнүн религиясы бар болчу, бирок такыр эме ошон үчүн чүркөлөрдү талкалаганда эчтеке эметчү эмес да, буларга жөн эле мындай эле. De var brutale. Det var drap og voldtekt og forferdelig. Ja. Абдан эме болушчу да, мындай кандай десем, агрессивдүү, ушундай катуу өлтүрүш, ошондой болушту. Men vikingene var også handelsmenn, og handla veldig mye med både vestover mot Storbritannia, men også veldig mye østover etter hvert. Викингдер абдан мындай сатыкка абдан эмелер шыктуу адамдар болушчу экен. Улуу Британия менен жана биз тарап жактарга келип, Орусия, Турцияга келип, ошол жерден ошол эмелерди сатык менен алек болушчу. Så vi har gjenstander fra langt borte. Vi vet vi har gjenstander i hvert fall fra en del av de arabiske områdene, blant annet mynter i sølv. Sølv var vikingene veldig, veldig interessert i. Bizde ошол Арабиядан келген буюмдар бар экен, викингтер алып келген буюмдар экен. Күмүшкө абдан кызыкчу экен. Күмүш булар викингтер үчүн абдан ыйык нерсе болчу экен. Og det var litt fordi at de brukte sølv som økonomi. De hadde ikke myntøkonomi ennå, men de klippte sølv i små biter, og så veide på en sånn vektskål hvor man kunne handle varer da.
Чоң күмүштөрдү алып, ошолорду кичинекей немелерге бөлүп ошо менен төлөшчү экен да, соодага ошол буларга ошолорго акча болчу экен, пул болчу экен да. Анткени булардын өздөрүнүн мындай эмеси, тыйын эмеси, экономикасы жок болчу ал убагында. Ошон үчүн күмүш аябай кымбат нерсе болчу буларга. For eksempel så vet vi at ei ku var verdt 62 gram sølv. Oi, det var interessant, faktisk. Ja. Misal үчүн, эгер бир уй сатып алам десе, бир викинг ошондо 62 грамм күмүшкө алмаштырчу экен. Норвегиянын Илим жана технология университетинин музейин андагы экспонаттар викингдер тарыхын бизге тааныштырып жаткан Наргиза Мукашева аталган окуу жайда Европа биримдиги тарабынан каржыланган долбоорлордун экономисти. Викингдер тууралуу кызыктуу фактылар, таң калыштуу окуялар алдыда, андыктан көрсөтүүнү өткөрбөй көрүңүз. Картаны карап турсаңыздар, ошо викингдер түндүк жака чыгып, ошол жерден түндүктө жашаган адамдар ошол эмелер менен, улуттар менен, башка улуттар менен соода сатыш менен алек кылышчу экен. Анан ошол жерден келип түштүк жака Кара деңизге чейин келчү экен, Аравияга да келчү экен, анан батыш жака кетишчү экен. Og veldig mange av våpnene hjemmelaga, altså her hjemme. Викингдер болсо темир менен алек болчу экен, темирге жакын болчу экен. Ошол темирден ошондой кылычтарды жана башка балта, кайчы да бар экен, бычак, ошондой буюмдарды өздөрү чыгарышчу экен, өздөрү жасашчу экен. Анткени Норвегия темирге бай. Men sånn som de her flotte delene øverst, de kunne for eksempel komme fra kontinentet, altså fra Europa. Man kjøpte enkelte deler og putta det sammen med norske sverder. Ошо кылычтарын же жана башка буюмдарын кооздогон үчүн ошо жана күмүш, алтын, башка нерселерди башка жактан алып келип ошо кооздоп коюшчу экен. Ошо. Men de fineste sverdene de kommer fra Europa. Ja, ошол викингдер эң сонун кылычтарды элечү экен да, Европадагы эң мыкты кылычтар ошо викингдерде болчу экен. Буларды карасаңар, бул алтындан капталган буюмдар экен. Det veldig ofte bilder på dem. Vanskelig å se, for det så bittesmått, men det er ofte bilder av en dame og en mann som står mot hverandre. Мындай жакын арадан карасаң, эме сүрөт тартылганда бул буюмда бир аял киши жана эркек кишинин мүнөзү да. Og de finnes nesten alltid i sånne, det som kalles gudehus før kirka, da, til det som tilhørte den gamle religion, de husene som man hadde utøvd den gamle religionen i, finnes de nedgravd der. Så det er veldig sjeldent. Ja. Бул буюмдар болсо ошол викингдердин мурдакы эме религиясына караштуу нерселер экен, буюмдар экен. Ошолорду колдончу экен. Викингдердин мүрзөсүнөн табылган буюм тайымдар, тарыхый табылгалар менен таанышуу үчүн биз окуу жайдын музейинин дагы бир имаратына бардык. Бул кичинекей эме модель да, викингдердин жашаган убагы, кандай жашашкан, бир үй бүлөнүн ушундай реконструкцияланган ушундай бир үй экен. Ушундай билбейм, мындай узун экен. Анткени буларда көп балалуу болгондо ошо баарына эме батсын деп. Анан көп эле ошо эме жакын жайгашкан жаратылыштын эмелерин колдонушчу. Det er veldig mye skattefunn fra denne perioden, altså store sølvskatter, for eksempel vikingene var, som jeg sa, tullet etter sølv. Бұл күміш буюмдар
айтып кеткендей эле викингдер күмүштү аябай баалашчу экен. Күмүш деген аябай буларга эме баалуу нерсе болчу да. Og det er jo store halsringer. Jeg tror de er veldig tunge og ubehagelige å bære, men veldig praktfulle. Ушуларды мойнуна кийишкен викингдер. Бирок аябай эме экен. Кандай десем, уур экен. Og det er jo veldig tydelig når du går med en sånn halsring at du har rikdom å vise frem, ikke sant? Det var veldig viktig, jeg er veldig opptatt av. Мындай буларды ошо буюмдарды мойнуна кийгенде аябай мындай көрсөткөнгө аракет кылышчу да. Анткени күмүш буларга аябай эме баалуу нерсе, ошо мен баймын деген нерсе болчу да буларга. Карагыла мени. Hvis vi går over hit, så har vi en god del av de gjenstandene som har kommet hit fra Storbritannia. Бул нерселер болсо викингдер ошол Турбританиянын чүркөлөрүнөн ошо урдалып келген нерселер да, буюмдар да. Мындай таразасы бар экен, соода саттыкка ошо жана күмүштөрдү ошентип эмешчү экен да. Таразаны тартып соода кылышчу экен. Her er jo noen av de flotteste sverdene vi har. Det er jo blant dem som har kommet fra Storbritannia. Кылычтар экен. Ушулар дагы Улуу Британиядан келишкен экен. Og her har vi, det var kvinnesmykker. Det her var veldig moderne i vikingtid. Kvinnene bar den smykken her til å holde fast kjolen sin her oppe. Og det var alltid 2 stykker igjen på hver side, for det var en sånn selekjole. Det var spennende. Ja. Булар деген айымдардын буюмдар экен. Айымдар ошо жана көйнөк кийгенде көйнөктөрдү ушулар менен бастырып коюшчу экен. Анан эки жактан экөө болуш керек экен да. Бул эме биздин 9 корголго окшош буюмдар экен. Булар менен ойночу экен булар викингдер. Ошо бирок эч ким билбейт кантип оюндун шарттарын, эмне оюн экен. Мен бирок азыр мен карап турсам биздин 9 корголго окшош экен. Викингдер руна жазуусу менен жазчу экен. Ушинтип таштарга. Бизде кыргыздардай болуп. Og veldig ofte ser man på sånne høye bautastener som det her da. Da står det ofte hvem som har reist steinen, altså satt opp steinen, og hvem som har hugget, eller hvem som de har reist den over. Da er det gjerne en far eller en mor man har reist den her til ære for, til minne om liksom. Så et minnesmerke. Бұлар деген жасчыкен кимдин атынан таш тургузулган, кээ бир учурда бул ташты мен баланча тургуздум деп жазышчу экен. Кээ бир учурда менин ата энеме арналган таш деп жазышчу экен. Og det å drikke av samme horn, det å sende hornet rundt bordet, det var en sånn tillitsting som gjorde at man var veldig viktig å gjøre det da. Vise at man kunne stole på hverandre. Бул деген буканын мүйөсү го, мүйөс дейби? Буканын мүйөсүнөн жасалган экен. Буюм экен, ушундан ичкен ар кандай эмелерди, суусундуктарды. Анан мындай чогуу эме бир тайпа викингдер отурса, бири-бирине ошентип беришип, ошентип ичишкен да. Бул деген эме достук нерсени эметишкен да. Биримдик, анан достук нерсени ошо билдиришкен да. Мен бул жерде карап турсаңыздар, 1962 жылы ошол викингдердин кайыгы табылган экен. Ушул Тронхейм аймагында. Ошо бул сүрөттөрдү карап турсаңыздар, ошол табылганда, анан биздин музей ошол реконструкция жасашканда ошондончу
Бул кайык негизи викингтерге таанылуу кайык. 1000-жылдары курулган кайык экен. Норвегия токойго бай жер болгондуктан ошол үчүн кайыктарын ушундай немелерден жасашчу да. Жыгачтан, токойдон алып келген жыгачтан жасашчу. Мындай карап турсаңыз, аябай мындай узун да, узун, анан ири да, эме эмес да. Ошондо канча метр? 18 метр. 18 метр экен. Ушул кайыктар менен ошол элестетсеңер, Канадага чейин келишип, ошол Канадага чейин биринчи ошол Канадага викингтер келишкен. Америго Веспуччи эмес, Христофор Колумб эмес, викингтер биринчи келген. Сөзсүз ошол жерде жашаган эмелер, индейцтер жашашчу, аяктан ошолор менен кагылышып калганда ошо көпчүлүк викингтер ошол жерден каза табышкан да. Кийинкилер ошо Исландия деген жерге барып калышкан, Гренландия деген жерге да барып калышкан. Улуу Британия ошо кайыктар менен Кара деңизге чейин келишип, ошо соода саттыкка келип кетишчү ушундай кайыктар менен. Скандинавиялык деңиз каракчылары викингтер согушкан мыкты жоокер болушкан. Башка жерлерге жортуулдарга аттануусуна, эгин эгүүгө жарактуу жерлердин тартыштыгы себеп болгон. Кеме жасоо өнөрүн мыкты билишкен скандинавиялык викингтер деңиз жолу аркылуу Түндүк Америкага, Жер ортолук деңизге чейин жетишкен. Талап тоноочулук менен гана чектелишпестен, чет элдиктер менен соода саттык мамилелерин да жүргүзүшкөн.